Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан жалпы республикалык тестилөөгө даярдоо курсу боюнча математика сабагында турабыз. Бүгүнкү сабагыбыз көрсөткүчтүү теңдемелер темасы болуп өтөт. Биз бул теманы өзүбүздүн математика сабактарыбызда кайсы темада exponential equations деген темада кошо өткөн болчубуз. Exponential equations. Көбүнчө биз бул тема менен байланышкан кошумча информацияларды силер ушул англис тилиндеги exponential equations темасын өткөн дагы Activity Book'тан карап көрүп алсаңыздар болот. Биз көбүнчө бул көрсөткүчтүү теңдемелер темасын баштап атканыбызда силерге эскертип өтүшүбүз керек болгон кээ бир формулалар бар. Албетте биз бул формулаларды даражалар темасында көрүп өткөн болчубуз. Бул жакта силер менен кошо эскере турганыбыз 6 формула бар. Булардан өзүңөр көргөндөй A'нын m даражасы көбөйтүлгөн A'нын n даражасы. A'нын m даражасы көбөйтүлгөн A'нын n даражасы. Өзүңөр көргөндөй бул жакта биз A'ларды негиз деп айтабыз. Булар A'лар негизибиз. Ал эми m жана n, m менен n болсо булар даражалар. Эгерде негиздер бирдей боло турган болсо, А, эки негиз, жана бул эки санын арасында көбөйтүү амалы боло турган болсо, биз анда негизини бир эле кылып жазып алабыз, жана даражаларды суммасы түрүндө көрсөтүп алабыз. Анда A'нын m даражасы көбөйтүлгөн A'нын m даражасы барабар A'нын m плюс n даражасы түрүндө жазып айта алышыбыз мүмкүн. Андан сырткары, кашанышында A'нын m даражасы көбөйтүлгөн n. Бул n да өзүңөр көргөндөй жогоруда эле даража түрүндө, бирок кашадан сырткарда турган үчүн биз бул жакта кашаны ачып алганыбызда m көбөйтүлгөн n түрүндө ачып алышыбыз мүмкүн. Андан сырткары, кашанын ичинде негиздери башка болгон сандар болсо, мисалы үчүн a жана b түрүндө негиздер берилген. a жана b өзүңөр көргөндөй. Анда эмесе мен кашаны ачып ала турган болсом, бул кашаларды ачып алганымда анда m'ди ар бири үчүн бирден таратып чыгам. A'нын m даражасы көбөйтүлгөн B'нын m даражасы түрүндө. Бул жакта көргөнүңөрдөй A'нын m даражасы көбөйтүлгөн B'нын m даражасы. Ал эми 4-чү формулабызга карай турган болсок, A'нын минус m даражасы, A'нын минус m даражасы. Өзүңөр көргөндөй бул жакта даража минус түрүндө, же болсо терс көрсөткүчтүү түрүндө болуп турат. Анда эмесе барабар 1 бөлүнгөн A'нын m даражасы. Бул жакта өзүңөр көргөндөй даражанын алдындагы амал оң болуп калды. Анын m даражасы. Бул жакта бирден эскерип өтүп кетишибиз керек. Негиз эч качан 0-га барабар эмес. 0-дөн башка бир сан болушу шарт. Андан кийин 5-чи формулабыз өзүңөр көргөндөй негиздер бирдей a жана a, бирок даражалар башка болгон санды, эки санды бири-бирине бөлгөнүбүздө A'нын m даражасы бөлүнгөн A'нын n даражасы. Анда эмесе негизди кайрадан жазып алам. A'нын m алымдын даражасы минус бөлүмдүн даражасы n. A'нын даражасы m минус n түрүндө көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Бул жакта да кайрадан эскерип кетишибиз болгон нерсе a 0-га барабар эмес. Андан сырткары 6-чы формулабыз a бөлүнгөн m'дин даражасы, бул да кашанын ичинде экенин көрүп турабыз. Анда эмесе кашаны ачканыбызда a бир гана мезгилдин өзүндө алымга да бөлүмгө да тийишүү экенин көрсөтүп өтүшүбүз керек. A'нын m даражасы бөлүнгөн B'нын m даражасы. Бул жакта да кайра эскертишибиз керек болгон нерсе a 0-га барабар болушу да мүмкүн, бирок кошумчалай кетип турган болсок, b 0-га барабар болбойт. Себеби b бөлүм болгондуктан бөлүм эч качан 0-га барабар боло албайт. Биз көбүнчө сабагыбызда колдоно турган же болсо көрсөткүчтүү теңдемелер темасында бизге эң көп жардам тийген формулалар ушулар. Каалаган окуучуларыбыз бул формулаларды жазып алсаңыздар, андан кийин сабагыбызды бүгүнкү темабыздын биринчи суроосу менен улантабыз.
Анда эмесе силер формуланы жазылган болсоңуздар, кийинки слайд менен сабагыбыз улантайлы. Кийинки слайдыбыз төмөндөгүдөй. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу: эгерде 2-нин a-1 даражасы барабар 4 болсо, анда 4-түн a-1 даражасындагы туюнтманын маанисин тапкыла деп берилген суроо. Албетте, бул суроонун жообун Truecom программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Азырынча биринчи болуп Каракол лицейи жооп берди бул сурообузга. Андан сырткары сабагыбызда Ош кыздар лицейи да катышып жатат. Жакшы. Эки лицейист тең бул сурообузга жооп берди. Анда эмесе биз сурообуздун жообун чыгарайлы. Биринчи, биз карай турган болсок, бул жактан биз аны табышыбыз керек. Бирок аны кантип тапсак болот? Биринчи карай турган болсом, 2-нин a-1 даражасы барабар 4 дейт. Мен 4-тү кандай жазылсам болот? 4-тү да 2-нин даражасы түрүндө жазып алганга аракет кылайын. 2-нин даражасы түрүндө жаза турган болсом, 2-нин квадраты деп жазылсам болот. Өзүңөр көргөндөй, теңдеменин эки жагында тең, негиздер бирдей. Негиздери эки жакта тең 2. Анда эмесе булардын да даражалары бири-бирине барабар болушу шарт. Анда эмесе a-1 барабар 2, a барабар бул жактан 3 деген жооп келип чыгат. Көбүнчө биз тест түрүндө кылган каталарыбыз ушул. Биз аны 3 таптык, анда эмесе түздөн түз жооп 3 экен деп белгилеп коебуз. Бирок бизден суралып жаткан нерсе, кайрадан эскертип өтүп кетейин, 4-түн a-1 даражасы. Буга да көңүл бурушубуз керек. Анда эмесе 4-түн a-1 даражасын карай турган болсок, барабар биз аны тапкан болчубуз. 3, 4, 3 минус 1. Анда эмесе 4-түн квадраты барабар 16 деген жооп келип чыгат. Албетте бул суроого Каракол жана Ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Алар туура жооп бергенине куттуктап өтөм. Жана 15 секундалык бир убакыт берейин. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй теңдемен чыгарылады. 4-түн n+1 даражасы барабар 8-ден 1-дин n-4 даражасы. Анда эмесе n канчага барабар деген суроо келип чыгат. Албетте, суроонун жообун Truecom программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Азырынча Ош кыздар лицейи жооп берди. Андан сырткары Каракол лицейи да сабагыбызга катышып жатат. Алардын жообун күтүп турайлы. Каракол лицейи 14 деп жооп берди. Жакшы, анда эмесе эки лицейдин жооптору эки башка. Мынысы суроону чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, мен эки жактан карап ала турган болсом, эки жакта тең 4 жана теңдеменин оң жагында болсо 8 бар. Анда эмесе мен теңдемени жазып алам. 4-түн n+1 даражасы барабар 8-ди канча жазсам болот? 8-дин биринчи даражасы экен. Биз бул жакта кайсы формуланы колдонобуз? Карап өтө турган болсок, бул жакта биз 4-түнчү формуланын тескерисин колдонууга аракет кылабыз. Же болбосо өзүңөр көргөндөй, биз 8-дин биринчи даражасы болсо, биз аны 8-дин минус биринчи даражасы түрүндө жазылсак болот. 4-түнчү формулага карап, анда эмесе 8-дин минус биринчи даражасы качандын ичинде болчу? Албетте бул качандын сыртында n-4 деген жооп бар. Анда эмесе биз качан ачыктап турган болсок, 4-түн n+1 даражасы барабар 8-дин минус 1 көбөйтүлгөн n минус n и минус 1 көбөйтүлгөн минус 4 плюс 4. Анда эмесе 4 минус n түрүндө жазып алсам болот. Ал эми мындан кийинки кыла турган ишим эмне?
4 жана 8. Men bunu 4 менен 8'i qancha жазалсам болот? 4 де 2'nin kvadratı түрүндө. Негиздерди 1 кылып алышым керек. Себеби 4 де 2'nin kvadratı түрүндө жазалсам, 2'nin kvadratı n плюс 1. Ал эми 8 де 2'nin кубу түрүндө жазалсам болот. 2'nin кубу 4 минус n түрүндө. Анда эмесе кашаларды ачып сала турган болсок, теңдеменин оң жагында 2'nin 2n плюс 1, 2n плюс 2 darajасы жана теңдеменин оң жагында болсо 2'nin 3 көбөйтүлгөн 4 12 минус 3 көбөйтүлгөн n 3n түрүндө жазсак болот. Өзүңөр көргөндөй, теңдеменин эки жагында тең, негиздери бирдей болуп калды, 2 жана 2. Анда эмесе алардын даражалары да бири-бирине барабар болушу шарт. Анда эмесе 2n плюс 2 барабар 12 минус 3n деп жазсак болот. Ал эми белгисиздерди бир жакка топтоп ала турган болсок, мен минус 3n теңдеменин сол жагына алып өтүп алганда 2n плюс 3n барабар 12 минус 2 болуп калат. Анда эмесе 2n плюс 3n 5n барабар 10. Бул жактан n барабар 2 деген жооп келип чыгат. Албетте бизден сурган нерсе теңдеменин чыгарылышы болчу. Биз энди таптык n барабар 2 деп. Албетте бул сурообузга ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Аларды куттап өтөм. Жана суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз убакыт берем. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки суроо сонундай. Бул жакта да теңдемени чыгарышыбыз керек. 9-9 даражасы көбөйтүлгөн x барабар 27-тен 1 деп берилген суроо. Албетте анда эмесе x канчага барабар? Жооп болгон лицейлер, албетте Truecom программасы аркылуу жоопту бизге жөнөтүлсө болот. Жооптарды көп жатабыз. Жакшы, азырынча бир гана ош кыздар лицейинен жооп келди. Каракол лицейинде бир аз жообун күтө турайлы. Азырынча каракол лицейинин жообу окшойт. Анда эмесе сурообузду чыгарганга аракет кылып көрөлү. Биринчи биз бул теңдемеде x-ти табышыбыз керек. Бул теңдеме бир аз да оңой сыяктуу эле көрүнүп турат. Бул жакта x өзү жалгыз гана, ал эми 9-9 даражасын болсо теңдеменин оң жагына алып өтүшүбүз керек. Анда эмесе x барабар 27-ден 1
көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 9'un 9 darajасы түрүндө жазалсак болот. Анда эмесе 27-ни жана 9'да 3'түн даражасы түрүндө жазыла турган болсок, x барабар 1 бөлүнгөн 3'түн 3 даражасы көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 3'түн квадратынын 9 даражасы түрүндө жазалсак болот. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй негиздер бирдей, x барабар 1 бөлүнгөн анда 3'түн 3 даражасы көбөйтүлгөн 3'түн 18 даражасы, алда 1 бөлүнгөн 3'түн 21 даражасы. Же болсо ош кыздар айткандай 3'түн минус 21 даражасы түрүндө жазалышыбыз мүмкүн. Албетте бул суроого ош кыздар сиз туура жооп беришти. Жана суроонун жообун жазуу үчүн силерге бир аз убакыт берем. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки суроо төмөндөгүдөй 3'ün x даражасы 125 жана 3'ün y даражасы 5 экендиги белгилүү болсо, анда x плюс y бөлүнгөн x минус y унутмасын маанисин тапкыла деп берилген суроо. Албетте биз бул типтеги суроолорду чыгарып жатканда бул башка көрсөткүчтүү теңдемелерге караганда бир аз да өзгөчөлөнүп турган суроо. Деңгээли бир аз да оор деп айтсак болот. Суроонун жообун албетте Туркун программасы аркылуу жазсаңыздар болот. Ош кыздар лицейи 2 деп жооп бериптир. Жакшы. Бир аз да күтө турайлы, балким Каракол лицейинин да жообу бардыр. Азырынча бүгүнкү сабагыбызда Ош кыздар лицейи активдүү катышып жатышат. Алар өзгөчө рахматымды айтып өтөм. Каракол лицейи бир аз да бүтүп турат. Суроолор чыгарганда бир аз да убакыт керек окшойт аларга. Мейли, анда эмесе бул сурообузду силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Албетте биз бул сурообузду чыгарып жатканда бир жекени эскерип өтүп кетишибиз керек. Эмнени? Албетте биз бул жакта логарифм менен байланыштуу болгон бир нерсени эскеришибиз керек. Логарифма A negizinde B'nın logaritması barabar x türünde olsa, anda mesela men B barabar A'nın x darajası türünde жазып алышым мүмкүн. Albatta alemi maga berilgen жогорудагы туюнтмаларда да ошол түргө карап жазыла турган болсом, 3'tün x darajасы barabar канча 125 экен. Ушинтип жазыла турган болсом, анда x кандай болуп калат? X барабар өзүңөр көргөндөй бул жактан мен x барабар 3 негизинде 125'тин логарифмасы деп жазылсам болот. Ошол түрдө эле y да y барабар 3 негизинде канчанын 5'тин логарифмасы түрүндө жазылсак болот экен. Анда эмесе мен x плюс y-ти кантип жазылсам болот? Өзүңөр көргөндөй x плюс y бул жакта x плюс y бөлүнгөн x минус y деп жазылып турган болсок, бул жакта мен x-ти 3 негизинде 125'тин логарифмасы болчу. Аны жазып алайлы. 3 негизинде логарифма 125'тин логарифмасы плюс ал эми y болсо 3 негизинде 5'тин логарифмасы. Бөлүнгөн ал эми x минус y деп турат. X 3 негизинде 125'тин логарифмасы минус 3 негизинде 5'тин логарифмасы деп жазылсак болот. Өзүңөр көргөндөй, эки логарифманын арасында кошуу амалы боло турган болсо, анда биз ал логарифмаларды бири менен көбөйтүп алсак болот.
Barabar logaritma. Biroq bu жақта bir нәрсе esке алу керек. Logaritmalarning negizi birde болуусу шарт. 125 көбөйтүлгөн 5 бөлүнгөн 3 негизинде 125 минус 5 боло турган болсо, өзүңөргөн логарифманын негиздери бирде боло турган болсо жана эки логарифманын арасында минус амалы боло турган болсо, анда биз негиздери бирде боло турган кылып калганын качанычын жаза алсак болот. 125 бөлүнгөн 5 деп жаза алсак болот. Анда эмесе уланта турган болсок, логарифма 125 көбөйтүлгөн 5 менен 3 негизинде 5-тин 4-чү даражасы деп жазып алсам болот. Бөлүнгөн. Ал эми 125-ти 5ке бөлө турган болсом 25. 3 негизинде 25 болсо 5-тин квадраты деп жазалам. 5-тин квадратынын логарифмасы. Өзүңөр көргөндөй, бир мурдак сабактан логарифманы эстей турган болсок, даражаларын алдыга өткөрүп алсак болот. 4 3 негизинде 5-тин логарифмасы бөлүнгөн 2 5-тин квадратынын экиси логарифманын алдына келип түшөт. 3 негизинде 5-тин логарифмасы. Өзүңөр көргөндө 3 негизинде 5-тин логарифмасы менен бөлүмдөгү 3 негизинде 5-тин логарифмасы бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Жана 4 бөлүнгөн 2, албетте ош кызар лице айткан сыяктуу 2 деген жооп келип чыгат. Албетте бул сурообуздун жообу бир аз да эмне болчу? Өзгөчөлөнгөн болчу. Себеби бул жакта бизге берилген туйкумаларды логарифма түрүндө жазып алуу бул суроодогу эң оор кырдаал же болбосо эң оор точкасы деп айтып өтүп кетсек да болот. Анда эмесе суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. 6-ын x даражасы барабар 18 болсо, анда 0,5-тин x минус 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн 3-түн 3 минус x туйнтмасын маанисин тапкыла деп берилген суроо. Албетте жоопторду Truecom программасынын аркылуу бизди жөнөтсөңүздөр болот. Чопторуңузду күтүп жатабыз. Албетте силерге берилген 1 мүнөт убакыт өз аягына чыкты. Башка жоо болгон лицелерибиз азырынча сабагыбызга 2 лицей катышып жатат. Ош Кыздар лицей жана Каракол лицейлери.
Sizlerge suroonu чыгаруунун biraz da оңой жолун айтып өтөйүн анда. Бул суроону чыгарып жатканда бизге берилген туюнтмадагы кашаны ачып алып, андан кийин бизден суралган нерсени туюнтманын маанисин тапкансак оңойраак болот деп ойлойм. Кашаны ачкандан кийин ар бир санды же болбосо даражаларды бөлөк-бөлөк жазып алганыбыз суроонун жообун оңойраак тапканга пайдалуу болот. Жардам берет. Biraz da күтүп турайын. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайын. Жакшы, Ош кыздар лицейи 6 деп жооп беришти. Анда эмесе суроону чыгарайлы. Биринчи, мен мага берилген туюнтманы жөнөтүп ойлотуп алган аракет кыла турган болсом, силерге айткандай кашаны ачып алганга аракет кылайын. Биринчи анда 0,5тин x даражасы бөлүнгөн 0,5тин квадраты түрүндө жазылсам болот. Ал эми кийинки көрсөткүчтү болсо 3 даражасы бөлүнгөн 3тин x даражасы түрүндө жазылат. Ал эми мындан кийин кыла турган жумушубуз эмне? Карай турган болсок, бул жакта 0,5 бар. Мен 0,5ти да бөлчөк түрүндө жазылганга аракет кылайын. Бөлчөк түрүндө жазылсам, анда 0,5ти 2ден 1 деп жазылсам болот. Анда 2ден 1дин x даражасы бөлүнгөн 0,5тин квадраты 3тин кубу бөлүнгөн 3тин x даражасы. Ал эми бул жакта кашаны ачканыбызда x бир гана мезгилдин өзүндө 1ге да 2ге да тийшелүү. Анда эмесе 1дин x даражасы, 1дин даражасы кандай болсо болсун, кайрадан эле 1 чыга турган болгондуктан эчтекени өзгөртпөй 1 бөлүнгөн 2дин x даражасы бөлүнгөн 0,5тин квадраты көбөйтүлгөн 3 бөлүнгөн 3тин x даражасы. Анда эмесе сурообузду уланта турган болсок, мен биринчи бөлүктөгү бөлчөктү жөнөкөйлөтүп ала турган болсом, анда 1 бөлүнгөн 0,5тин квадраты көбөйтүлгөн 2дин x даражасы болуп калат. Ал эми экинчи бөлүк болсо 3 бөлүнгөн 3тин x даражасы. Өзүңөр көргөндөй, бул эки жакты эки бөлчөктөн бири менен көбөйткөнүбүздө алымдарды бири менен көбөйтөбүз, ал эми бөлүмдөрдө өз ара бири менен көбөйтүшүбүз керек. Бөлүмдөрдө 2дин x даражасы көбөйтүлгөн 3тин x даражасын бири менен көбөйткөнүбүздө эмне болот? 6нын x даражасына албетте барар болот. Себеби даражалар бирдей, ал эми негиздер башка-башка болгондуктан негиздерди бири менен көбөйтүп алып, даражаларды сыпыра чыгарып болсок болот. 3тин 3 даражасы дейт. Албетте туура. Кечиресиздер. 3тин 3 даражасы. Рахмат, эскертип өткөнгө окшойсуз. Андан кийин сурообузду уланта турган болсок, барабар. Анда эмесе 2дин x даражасы көбөйтүлгөн 3тин x даражасын биз 6нын x даражасы деп жазалсак болот, жана ал да 18ге барабар. Анда жөнөкөйлөтүп ала турган болсок, 1 бөлүнгөн 0,5тин квадраты көбөйтүлгөн 3тин 3 даражасы бөлүнгөн ал эми 6нын x даражасынын ордуна 18 жазалсак болот. Жана буларды өз ара сурообузду улантканыбызда 1 бөлүнгөн 0,5тин квадраты көбөйтүлгөн 3тин экинчи даражасы көбөйтүлгөн 3 бөлүнгөн 18 кылганыбызда, бул жакта өзүңөр көргөндөй 3тин экинчи даражасына 18 жөнөкөйлөтүп бири-бирин, бул жакта 2 деген жооп калат. Ал эми буларды өз ара көбөйткөнүбүздө эмне болуп калат? 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 0,5тин квадраты. 0,5тин квадратында жөнөкөйлөтүп сурообуздун жообун улантсак болот. Албетте, бул да Ош кыздар айткандай, суроонун жообу 6 болушу ыктымалдуулугу көрөк. Ушул менен бул сурообуздун жообу же болбосо чыгарылышы ушул түрдө. Калган окуучуларыбыз жоопторду дептене жазылсаңыздар болот. Жана жооптор үчүн Ош кыздар лицейине кайрадан рахмат айтып өтөм. Калган окуучуларыбыз үчүн бул суроонун жообун жазуу үчүн бир аз убакыт берели. Бул суроодон кийинки чыгара турган сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Андан кийин силер менен 5 мүнөттүк тынуу беребиз.
Суроонун жообун жазган болсоңуздар, анда кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Теңдемени чыгарыла. Кайрадан силерге эскертип өтүп кетишим керек. Албетте көрсөткүчтүү теңдемелер менен байланышкан суроо чыгарып жатканда көңүл бурушубуз керек болгон нерсе биз албетте алардын эмнесине көрсөткүчтүү теңдемелерде алардын негизин бирдей кылганга аракет кылышыбыз керек. Негизи бирдей болгондон кийин, андан кийин даражаларда бири-бирине барабар болушу керек деген жол менен сурообуздун жообун оңой таба алабыз деп ойлойм. Жакшы, азырынча ош кыздар сурообузга жооп берди. Бир аз да күтүп турайлы, карап болсо сенде жооп болор. Суроонун жообун анда чыгарып көрөлү. Албетте 125 биринчи теңдеменин сол жагын карай турган болсок 125, бөлүмдү карай турган болсок 5, оң жагын карай турган болсок 625. Булардын бардыгынын негизин бирдей кылып турган болсок, кыскача жолу булардын бардыгынын негизи 5 менен гана бирдей болушу мүмкүн. Анда эмесе мен 125те кантип жазылсам болот? 125ти 5тин кубу түрүндө жазылсам болот. 5тин кубу x минус 1 даражасы бөлүнгөн 5тин x минус 1 даражасы барабар. Ал эми 625 болсо 5тин 4-чү даражасы түрүндө жазылсам болот. 4-чү даражасы көбөйтүлгөн 2x. Ал эми теңдеменин сол жагындагы алымды карай турган болсок, алымда каша менен байланышкан жер бар. Бул жакта кашаны ача турган болсок, 5тин 3x минус 3 бөлүнгөн 5тин x минус 1 даражасы барабар 5тин 8x даражасы деп жазылсак болот, кыскача түрдө. Албетте эми биз негиздери бирдей экен, теңдеменин сол жагында 5 жана 5. Негиздери бирдей боло турган болсо, жана бөлүү түрүндө боло турган болсо, анда биз алымдын даражасынан бөлүмдүн даражасын кемитишибиз керек болчу. Анда эмесе алымдын даражасы 5тин 3x минус 3, ал эми бөлүмдүн даражасы x минус 1. Анда кемитип ала турган болсок, минус бул жакта көбүнчө кылган катабыз бөлүмдүн даражасын биз кашанын ичине жазбаганыбызды көбүнчө ката кылыш ыктымалдуулугу көп болот. Ошол себептен каша менен жазган биз үчүн пайдалуу. Минус x минус 1 барабар 5тин 8x даражасы. Анда эмесе жогоруда даражанын кашасын ачып ала турган болсок, 5тин 3x минус 3 минус x минус 1 плюс 1 болот. Албетте барабар 5тин 8x даражасы. Бул жакта 3x минус x 2x минус 3 плюс 1 минус 2 болот. Барабар 5тин 8x даражасы. Өзүңөр көргөндөй негиздер бирдей, 5 жана 5. Анда эмесе даражалар да бири-бирине барабар болуусу шарт. Өзүңөр көргөндөй 8x да 2x минус 2 барабар 8x болсо, анда минус 2 барабар 8x минус 2x 6x болот. Анда эмесе x барабар минус 6-дан 2 барабар минус 3-төн 1 деген жооп келип чыгат. Албетте Ош кыздар лицейи сыяктуу. Сурообузга туура жооп берген Ош кыздар лицейинин өзү куттуктап өтөм. Жана суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге убакыт берем. Бул сурообуз өзүңөргө эскерткендей бүгүнкү сабактын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болчу. Бул менен 5 мүнөт туттуму берели, андан кийин сабагыбызды улантайлы.
Qayradan salamatсыздар оқушылар. Sizlerмен сағыздың екінші бөлігін улантайлы. Немесе сағыздың екінші бөлігінің бірінші сұрасы. Егер де 2-nin a derecesi var x болса, анда 4-nin a derecesi bölünген 2a min, 2-nin a minus 1 derecesi minus 3 көбейтілген 2-nin a derecesi түрінде белгілген туйынтманы, туйынтмадағы x-дің мәнісін тапқыла деп белгілген сұрау. Әлбетте, жауапты программа арқылы жазып қалдырсаңыздар болады. Осы қыздар лицей жауап жазды. Анымыз biraz da Қарақол лицейінің жауабын күтейлі. Азырынша жооп жазган бир гана ош кыздар те, анда эмесе суроону чыгарып көрөлү. Биринчи биз бардыгын жообун кандай негизин 1/2 менен байланышкан түрдө жазып алуубуз шарт. Анда эмесе 4-ün a derecesi bölüнгөн 2-nin a minus 1 minus 3 көбөйтүлгөн 2-nin a derecesi түрдө жазып турган болсок, 4-тү мен 2-nin негизинде жазып турган болсо 2-nin 2a derecesi түрүндө жазылсак болот, бөлүнгөн 2a bölünген minus 1 болса астына жазылабыз. Minus 3 көбейтілген 2-nin a derecesi. Бұл жақта 2-nin 2a деп атат. Бұл жақта 2-nin a derecesinin квадраты түрінде мұны жазылсам болады. Жоғысы мұны оңайрақ түрде көрсетелі. Бұл жақта біз 2-nin 2a derecesini biz 2-nin a derecesinin kvadratı türünde жазалсақ болады. Өзіңөр көргендей бізге берілген бұл туйынтманы. Анда эмесе 2a-нын ордуна эмне жазсак болот? 2-nin a derecesinin ордуна x жазсак болот. Анда эмесе алымда x квадрат бөлүнгөн 2-nin a derecesi болсо, ага да x деп жазабыз, бөлүнгөн 2 минус 3 көбөйтүлгөн x түрүндө жазсак болот. Өзүңөр көргөндөй биз туйынтманы x-тин маанисинде таптык жана жаздык. Албетте бизде берилген тестте жооптор бул түрдө берилбеши мүмкүн, себеби биз муну жөнөкөй эле алуубуз шарт. Анда эмесе бөлүмдөрдү бирдей кылып жазыла турган болсок, x квадрат бөлүнгөн ал эми бөлүмдөрдү бирдей кылып жазылганыбызда x минус ал эми бул жакта 2 менен көбөйткөнүбүздө x минус 6x бөлүнгөн 2 деп жазсак болот. Албетте бул 2x квадрат же болсо 2x квадрат minus 5x деп жазылса болот. Албетте бул жакта x менен x бирин жөнөкөйлөтөт. Анда эмесе 2x бөлүнгөн minus 2x бөлүнгөн 5 түрүндө жообузду жазып калтырсак болот. Албетте Каракол жана Ош кыздар лицейи айткан сыяктуу. Бул сурообуздун жообун каалаган окуучуларыбыз дептерине жазылышса болот. Бир аз убакыт берели. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки сурообуз тегне менен чыгарыла деп берилген суроо. Албетте, бул жакта да өзүңөр көргөндөй негиздер ар кандай жана
Darajalar da başka. Bu soruda cevabını tapmaya hareket qilib ko'rgili. Qaroqol litsey -15 deb javob berdi. Yaxshi, boshqa javob bo'lgan litsey, O'sh qizlar litseyi savol qatnashib o'tadi. Ularni javobini turayli. Yaxshi, O'sh qizlar litseyida -15 deb javob yozishdi. Ana esa bu so'rovni chalg'an harakat qilaylik. Albatta, qayerdan qarab turgan bo'lsak, bu so'rovda ko'rsatkichli tengdamalar bilan bog'lanishli bo'lgan so'rov 4 negizlari 16 jana 32 bo'lgan tengdama. Ana esa bulardan jalpi o'lchuvlar bo'lsa, negizlari jalpi negizi qanday qilib olsak bo'ladi? 4, 16, 32 ning jalpi negizlarini biz 2 bilan bog'lanishtirib qilib yozilsak bo'ladi. Anda esa 4 ni 2 ning kvadrat deb yozilsam bo'ladi. Darajasi a + 3. Ko'rsatilgan alemi 16 ni bo'lsa, men 2 ning 4-darajasi turida yozsam bo'ladi. 2 ning 4-darajasi a + 1. Ko'rsatilgan alemi 32 ni bo'lsa, 2 ning 5-darajasi turida yozsam bo'ladi. 2 ning 5-darajasi ko'rsatilgan daraja 1 - a barobar 1 deb turadi. Anda esa o'zing ko'rganday negizleri 1 deb oldu. Bardığını peki. Alemi qaşalarda açıla turgan bolsak, anda mesela 2'nin 2a + 6 koyulgan, 2'nin 4a + 4. derecesi koyulgan, 2'nin 5 - 5a derecesi barabar 1 deb turadi. Özüngör görgөндөй negizleri 1 dey. Negizleri 1 de jana bulardın arasında özara amalda koyutu amalı var. Anda mesela men bul tengdemeni, jausa bul ko'rsatkich tengdemeni darajaların birbirinin sunmasını yazılsam bo'ladi. 2'nin 2a + 4a + 2a + 4a 6a 6a - 5a bolsa anda mesela 6a - 5a a'ga barabar. Alemi +6 + 4 10 + 5 15 anda mesela +15 barabar 1 ekan. Özüngөр görgөндөй bizge berilgen tengdemeni ko'rsatkichli tengdemeni jönөкөйлөтүп aldık. Biz bu jaktan аны табышыбыз керек. Albatta 2'nin qaysı darajası 1'ge barabar boluşu mümkün? Bunun bir gana yolu var. 2'nin 0. darajası gana 1'ge barabar boluşu mümkün. Anda mesela a + 15 barabar 0 boluşu şart. Anda mesela bu jaktan a barabar -15 degen жооп kelip çaат. Albatta bu so'rovdun жообун эки лицейден Каракол жана O'sh qizlar лицейиде туруп жооп беришти. Өзгөчө куттуктап өтөм. Жана со'ровдун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Suronun жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызга улантайлы. Кийинки суроо өстөмүндөгүдөй. Албетте, бул жакта бир суроонун ичинде эки тема бар. Өзүңөр көргөндөй көрсөткүчтүү теңдемелер темасы жана ал көрсөткүчтүү теңдемелер менен байланыштуу болгон бөлүктү чыгаргандан кийин, андан кийин теңдемелер системасы менен байланышкан жерде келип чыгат.
Oş kızlar ise cevap berdi. Karakol лицейинде жауын күтө турайлы. Yaxşı, Karakol лицейде суроозго жооп берди. Анда эмесе суроозду улантайлы. Birinci A plus 1 barabar 11 deyip, alemi keyinki ikinci tengleme olsa көрсөтүчү tengleme türündө. Өзүңөр көргөндөй негиздери бирдей болсо, анда эмесе мен даражаларды кантип бири-бири менен кемитип алышым мүмкүн. 3-түн A minus B, алеми бөлүмдөгү даражаны карай турган болсом B minus A, аны качан ишинде жазып алышым керек. Минус B minus A барабар 9 деген суроо. Анда эмесе 3 A өзүңөр көргөндөй даражадагы качан ачыла турган болсом A minus B minus minus A plus A болот. Барабар 9. 3'tün A plus A 2A minus 2B barabar 9'du 3'tün kvadrat türünde жазсак болот. Анда эмесе 2A minus 2B бул жакта өзүңөрдүн негиздери бирдей боло турган болсо анда даражаларда бири-бирине барабар болушу шарт. Анда 2A 2B боло турган болсо 2 бул жакта жалпы бөлүүчү, өзүңөрдө A minus B barabar 2. Анда эмесе A minus B barabar бул жактан 1 деп жазсак болот. Бул 2 менен 2 бири-бирин жөнөкөй өткөндө. Өзүңөр көргөндөй бизде теңдемелер системасы келип чыкты. Биринчи теңдемеде A plus B barabar 11 болчу. Ал эми экинчи теңдемеде болсо A minus B barabar 1. Өзүңөрдүн теңдемелер системасы келип чыкты. Бул теңдемелер системасында чыгарганыңызда эки жакты тең, экинчи теңдемени тең бири-бирине кошконуңузда A plus A 2A, ал эми minus B plus B 0 барабар болот, барабар 12. Анда эмесе A барабар 6 деген жооп келип чыгат. Ал эми B болсо анда эмесе бул жакта A'ны биринчи же экинчи теңдеменин ордуна коюп B'ны тапсак болот. Мен биринчи теңдемеди ордуна кое турган болсом A 6 болчу. Анда эмесе 6-ны теңдеменин оң жагына алып алганда 11 minus 6 барабар B 5 деген жооп келип чыгат. Албетте биз жоопторду карашыбыз керек эле. A квадрат минус B квадрат деген нерсе суралып жатат бизден. Анда эмесе A квадрат минус B квадрат барабар A 6-га барабар болчу, 6-нын квадраты минус B 5-тин квадраты барабар 36 минус 25 барабар 11 деген жооп келип чыгат. Албетте бул суроого Каракол лицейи жана Ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Туура жооп бергениңиздерди өзгөчө куттап өтөм жана суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз убакыт берем. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сагыз улантайлы. Кийинки суроо төмөндөгүдөй, өзүңөр көргөндөй 3-тün x plus 1 даражасы барабар y, ал эми y-тün x minus 1 даражасы барабар 27 болсо, анда x көбөйтүлгөн y канчага барабар деген суроо. Албетте жоопту true conf программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Ош кыздар лицейде 54 деп жооп беришти. Анда эмесе суроону чыгарайлы. Албетте биз суроодо теңдемелер системасы түрүндө белген болсо да, бул жакта өзүңөр көргөндөй y-тин ордуна 3-тün x plus 1 даражасы деп жазып алсам болот. Анда мен биринчи теңдемедеги
Y'ti ikinci tenglemede ortuna koyup жазылсам болот экен. Экинчи теңдемеде y'nin 3 x minus 1 даражасы барабар 27 болчу. Ал эми мен бул жакта y'nin ордуна биринчи теңдемедеги өзүңөр көргөндөй 3 x плюс 1 даражасын жазылсам болот. 3 x плюс 1 даражасы y'nin ордуна жазылды. Ал эми сыртта болсо x minus 1 даражасы барабар 27 болуп турат. Өзүңөр көргөндөй, анда эмесе мен x плюс 1 менен x минус 1ди бири менен көбөйтүшүм керек. 3'tün x plus 1 менен x minus 1'di birbirine көбөткөнүмдө x квадрат минус 1ге барабар болот. Ал эми 27-ни да 3'түн негизинде жазыла турган болсом, анда алда 3'түн кубу түрүндө жазылсак болот. Өзүңөр көргөндөй, сурообузда негиздери бирдей боло турган болсо, мен даражаларда бири-бирине барабар болуусу шарт. X квадрат минус 1 барабар 3, бул жактан өзүңөр көргөндөй, x квадрат барабар 4, ал эми бул жактан x болсо плюс минус 2ге барабар болушу керек. Анда эмесе мен x'ти биринчи шарт x барабар минус 2 боло турган болсо, y канчага барабар болот? Мен биринчи теңдемеден карай турган болсом, x'ин ордуна минус 2 кое турган болсом, минус 2 койгонузда минус 2 плюс 1 бул жакта, минус 2 x'ин ордуна минус 2 койгонузда минус 2 плюс 1 минус 1 болот. Анда эмесе бул жакта y барабар 3'түн минус 1 даражасы же болсо 3'төн 1 деп жазылсак болот. Ал эми экинчисинде карай турган болсок, бул жакта экинчи даражаларында, экинчи шартта x барабар 2 боло турган болсо, x'ти 2 деп алганыбызда болсо, анда болсо y барабар бул жакта кайрадан биринчи теңдемеден эле карай турган болсок, 3 плюс 1, 2 плюс 1 3 болот, 3'түн 3 даражасы 27. Албетте, бул жактан биз y-терде бул экөөнүн тең бири менен текшерип көргөнүбүздө, экинчи теңдемеде да булардын бири менен жооптору бирдей эле чыгат. Ошол себептен өзүңөр көргөндөй, бул биринчи жооп, бул экинчи жооп сыяктуу 54 деп жообун да калтырып көрүшүбүз мүмкүн. Бирок көбүнчө бул жакта көңүл бурушубуз керек болгон нерсе, суроолордо бизде өзүңөр көргөндөй бул суроодо эки жооп чыгышы мүмкүн, бирок бизде берилген жооптордо кандай A, B, V, G түрүнө берилген жооптордо бул жактагы жооптордон бирөө гана чыгышы керек албетте. Анда эмесе калган окуучуларыбыз бул суроонун жоопторун да жазып алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки суроосу мындагыдай. Жакшы, Ош кыздар лицейинен жооп келди. Каракол лицейинде жообун күтөйлү.
Qarakol litseyida 12'den 1 деген жооп менен бизге кайрылды. Жакшы. Анда эмесе биз сурообузду чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Албетте биз бул суроону чыгарып жатканда карашыбыз керек болгон нерсе биринчи мен 4-түн n-1 даражасы барабар 9 деген жерден суроону баштап алайын. Анда эмесе 4-тү мен 2-нин негизи түрүндө жазыла турган болсом 2-нин квадратынын n-1 даражасы барабар. Ал эми 9-ду болсо 3 негизинде жазылган. Ал да 3-нүн квадратына барабар болуп калат. Албетте, бул жакта өзүңөр карай турган болсоңуздар, 2-нин n-1 даражасынын квадраты түрүндө жазылсак болот. Бул жакта өзүңөр көргөндөй 2 менен n-1-дин ордун алмаштырып барабар 3-нүн квадраты. Эки жакты тең, эмнеге алганыбызда, эки жактын тамырга алганыбызда 2-нин n-1 даражасы барабар 3 деген жооп келип чыгат. Ал эми бул жактан 2m бөлүнгөн 2 барабар 3, 2-нин m даражасы барабар 6 деген нерсе келип чыгат. Биз муну бир четте сактап коелу. Андан кийин ал эми 0,5-тин m+1 даражасын карай турган болсок, мен 0,5-ти 2-ден 1 түрүндө жазсам болот. m+1 даражасы түрүндө. Анда эмесе 1-дин кандай даражасы болсо дагы жооп эч качан 1 өзгөрбөйт. 1 бойдон калат. Ал эми 2-нин m+1 даражасын 2-нин даражасы көбөйтүлгөн 2 биринчи даражасы түрүндө жазсак болот. Албетте бул жакта 2-нин m даражасы эмнеге барабар? Биз аны 6 деп тапкан болчубуз. Барабар 1 бөлүнгөн 6 көбөйтүлгөн 2 барабар 12ден 1 деген жооп келип чыгат. Албетте окуучуларыбыз айткан сыяктуу бул суроонун жообу да 12ден 1. Сурообузга туура жооп берген лицейлерди өзүбүзгө куттуктап өтөбүз жана суроонун жообун жазуу үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Ош кыздар лицейинен жооп келди. Жакшы. Каракол лицейинде жообун күтүп турайлы. Жакшы, сабагыбызга Кадамжай лицейде катышып баштады. Азырынча 3 лицейден тең жооп келди. Анда эмесе сурообузду чыгарганга аракет кылып көрөлү. Албетте, мен мага берилген биринчи туйнтманы карай турган болсом, 5-тин x-3 даражасы барабар 0,1000/8 деп алсам болот. Албетте, мен муну бөлчөк түрүндө кандай жазсам болот? 8 бөлүнгөн 1000 деп жазылсам болот. Албетте, жана муну жөнөкөлөткөнүздө 5-тин x-3 даражасы алым менен бөлүмдү бири-бири менен жөнөкөлөткөнүздө 125ден 1 деген жооп келип чыгат. Албетте 125 болсо 5-тин x-3 даражасы 1 бөлүнгөн 125ден 5-тин -3 даражасы түрүндө жазып алышым мүмкүн. Албетте. Анда эмесе негиздер бирдей, өзүңөр көргөндөй. Анда эмесе
Emne daracalарда bir-biri менен бирдей болуусу, bir же bir-birine barabar болуусу керек. X minus 3 barabar. Minus 3, анда эмесе x barabar minus 6 деп айтып өтүп кетсек болот. X minus 6 болуп турган болсо, ал эми биз калган жоопторду карайлы. 2-нин x minus 2 даражасын карашыбыз керек. Бул жакта x minus 2 даражасында бул жакта x тапкан болчубуз, барабар 2 minus 6 minus 2 барабар 2 minus 8 даражасы түрүндө жоопту калтырсак да болот. Сурообуздун жообу ушул. Анда эмесе лицейлерибиз суроонун жообун жазып алышса, биз бир азда күтүп турайлы. Ой, кечиресиздер, албетте x 0-га барабар болчу. Ал жакта ката кылдык. Анда эмесе 2-нин минус 2 даражасы болот. Албетте силер айткандай жооп анда 4-1 деген жооп келип чыгат. Албетте бул жакта биз бул жерде шашылып жоопту тез жазганга аракет кылганыбыздан ката келди. Бул жакта анда эмесе жообубуз 0 деген келип чыгат. Анда эмесе x-ин ордуна 0 койгонубузда бул жакта да 2-нин минус 2 даражасы болуп калат. Албетте анда эмесе силер айткандай 4-1 деген жооп келип чыгат. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо. Кийинки суроо силер үчүн бир аз да оңой болот деп ойлойм. Көзүң көргөндөй. Мындай суроолор көбүнчө жалпы республика тест түрлөрүндөгү негизги тесттерде чыгышы ыктымалдуулугу көбүрөөк болгон суроолор. Себеби бул жакта бир аз да логика менен байланыштуу болгон жерлер да бар. Каракол лицейинен жооп келди. Башка лицейлерибиз да, Ош кыздар лицейде жооп берди. Кадамжа лицейде сабагыбызга катышып жаткан болчу, алардын да жообун күтөлү. Кадамжа лицейде жооп жазды. Анда эмесе сурообузду чыгарып көрөлү. Биринчи бул сурообузга карай турган болсок, теңдеменин сол жагында 2-нин даражасы көбөйтүлгөн 3-түн даражасы түрүндө, ал эми жооп болсо 3-түн даражасы түрүндө гана болуп турат. Анда эмесе биз теңдеменин бул жакта 2 менен байланыштуу болгон жерди көңүл бурбай деле коюп койсок болот. Себеби бул жакта эмне 1ге гана барабар болуусу шарт. Анда эмесе 3-түн биринчи даражасы 3x minus 3 барабар 3-түн биринчи даражасы болушу керек. Анда эмесе x minus 3 барабар 1, x барабар 4 деген жооп келип чыгат. Албетте бул 4 бизде биринчи болгон 2-нин x minus 4-түнчү даражасына да туура келиш керек. Текшерип көрө турган болсок, 4 minus 4 0, 2-нин 0-чү даражасы албетте 1ге туура келет. Анда эмесе x-ин жообу 4 деп калтырып койсок болот. Албетте бул типтеги суроолор көбүнчө жалпы республикалык тест түрлөрүндө негизги суроолордо, негизги тестте чыгыш ыктымалдуулугу көп болгон суроолор. Суроонун жообун жаза алсаңыздар болот. Андан кийин кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Албетте теңдеме системасына окшогон суроо. Жоопту программа аркылуу калтырсаңыздар болот.
Koç Kızlar Liseyi'nden cevap geldi. Başka liselerinden cevabını kütöylü. Karakol Liseyi de cevap verdi. Kadamca Liseyi'nin cevabını kütöylü. Kadamca Liseyi'de cevap verdi. Жақсы, анда есе сұрауыңызды шығарайлы. Birinci tenglemeni qarab turgan bolsak, birincisinde 2'nin a plus 1 derecesi barabar 16'nın men ikinci 4. derecesi türüne yazılsam болады. Anda mesela a plus 1 barabar 4, alemi a barabar 3 деген cevap gelip çıkar. Alemi b'ni qarab turgan bolsak, ikinci tenglemede bolsa 2'nin b derecesi barabar 2'nin kubu türünde. Bu jaqtan da b barabar 3 ekenini görüp alsak болады. Alem bizden suralgan b minus a bolçu. B minus a, b3, a3 ekonun bir-birinin ayırması olsa, elbette sizler aytkanday 0 деген жоопко barabar. Anda mesela biz keyinki surooga көңүл бурайлы. Keyinki suroobуз бул суроонун да жообун жазып турган болсоңуздар, keyinki surooga көңүл бурайлы. Birazdan Suroonун жообун жазган болсоңуздар, кийинки сурообуз, бул сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу дейли. Албетте жоопторду программа аркылуу калтырсаңыздар болот. Жақшы, эки лицейиз жооп берди. Анда сурообузду чыгарганга аракет кылайлы. 3 лицейдин жооп беришти. Биринчи, бул жакта жалпы бөлүүчүлөрдү карап ала турган болсок, 2'nin a-4 derecesi. Ал эми кийинки жакта плюс 2'nin a-3 3 derecesi болчу. Мен муну бул жакка 2'nin 1 derecesi bölüngөн 2 түрүндө жазылсам да болот. Албетте, бул жакта 2'nin 1 derecesi. Бұл жақтағы мен бұл 2'nin 1 derecesін бұл жаққа алып өте тұрған болсам анда 2'nin a-4 derecesi плюс 2'nin a-1 болады. Анда mesela -4 көбөйтүлгөн бұл 2. 3 көбөйтүлгөн. Ал эми 4'tü болсо анда 2 негизинде жазылып турган 2'nin kvadratının a-3 derecesi түрүндө көрсөтүп алсак болот. Өзүңөр көргөндө бұл жақта 2'nin a-4 derecesi жана 2'nin a-4 derecesi 1 дейт. Жалпы бөлүүчүлөр, кайрадан эскертип өтүп кете турган болсок, жалпы бөлүүчүлөр болгондо биз аны кашадан сырткарга чыгарып алганыбызда 2'nin a-4 derecesi бул жакта 1 бар. 1, ал эми бул жакта болсо 2 бар, плюс 2. Барабар 3 көбөйтүлгөн 2'nin кашан ашып ала турган болсок 2a-6. Өзүңөр көргөндө 1 плюс 2 3кө барабар, бул 3 менен бул 3 бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Ал эми
Қалған бізде эмне қалды? 2-nin a minus 4-cü darajасы барабар 2-nin 2a minus 6-cı darajasına. Анда эмесе өзүң көргөндө негиздер 1 дейт. Анда эмнелер негиздер 1 де болуп турган болсо даражаларда бири-бирине барабар болуусу керек. Анда эмесе a minus 4 барабар a minus 4 барабар 2a minus 6. Бул жактан a барабар 2 деген жооп келип чыгат. Албетте 3 лицеистин жооп бергени сыяктуу. Бұл сұрауда жоғы шул менен A 2-ге барабар деп чыктык. 3 лицеистен тура жооп беришти. Тура жооп берген лицеистин баарын куттуктап өтөбүз. Бүгүнкү көрсөткүчтүү теңдемелер менен байланыштуу болгон суроолорду ушулар. Албетте, жалпы республика тестилөөдө бүгүнчө чыгыш ыктымалдуулугу көп болгон суроо типтеринен деп айтып өтүп кетсек болот. Бүгүнкү темабыз менен байланышкан сурооңуздар болсо, албетте, Труконг программасы аркылуу мага жазсаңыздар болот. Мен ушул жактан жооп бергенге аракет кылайын силерге. Анда эмесе сабагыбызды ушул жерде аяктайлы. Ош кыздар силерге да рахмат. Анда эмесе кайрадан эмки жума экинчи күнү силер менен кайрадан онлайн сабак аркылуу жолугушканча деп калам. Балдар, силерге да рахмат. Кайрадан анда жолугушканча саламатта калыңыздар.